Мен учурда Мирахимов атындагы кардиология жана терапия улуттук борборунда турам. Мына ушул борборго депутат Надира Нарматова тууганын министр аркылуу ишке орнотмокчу болгон. Эсиңизде болсо 9 октябрда саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев менен депутат Надира Нарматованын диалогу тартылган видео тарады. Бул видеону 24 кенжи басылмасынын журналисти жоопкерчиликке барганда диалогу көңүл тартып алган экен. Кыз кардиологко бара берсин, жумушка эместик бул. Алло, бүгүн приказ чыгат. Все, бүгүн приказ чыгат. Мага чыгып койсо мен жанагы режим алар санага чыгып коем. Өзүлө бара берсин. Өзүлө бар. Кимге барат? Директорге. Ошону мага жумуш коч телефонун жумуш. Бүгүн эле бара берсин болду. Директор. Сизде деле тууган бар, менде да тууган бар. Ана кичине анча-мынча карап койбосо ыйлайт билесиз. Общий хирургия болса керек болот. Общий хирургия. Мы же стали свидетелями, я просто не могу, да? Вот я видела это все. А что вы видели? Ну как Нарматова просит, чтобы ее родственницы устроили на работу. А она не говорила? Депутат Надира Нарматова өзү болсо, ага жалган жаап жатканын, журналист анын сөздөрүн бурмалаганын айтып, ушул ордончолугунун четке карап жатат. Бирок ошол эле учурда министр Алымкадыр Бейшеналиев эгерде бул кардиология борборунда вакансия болсо, ошол Надира Нарматова суранган кишинин квалификациясы туура келсе, анда биз ошол ишке алабыз дегендей эле айтып, Надира Нарматованын калпын ачыктап койду. Биз ошо директорго келип бир топ суроолорду берели дегенбиз, бирок директор учурда саламаттык сактоо министрлигине кетиптир. Биз өзүбүз аны менен байланышканда Талант Сооронбаев биздин сурообузга жооп берүүдөн баш тартты. Кечээ сизге Алымкадыр Бейшеналиев байланышып, депутат Надира Нарматованын чогулушта отурам азыр иностранецтер менен. Ошон үчүн мындай убактым жок да силер менен сүйлөшкөнгө. кыскача эле айтып коюңузчу, тиги депутаттын тууганына кызматка алып атасызбы? Кечирип койгула, азыр мен иностранецтер менен совещаниеде отурам да. Депутат Надира Нарматова Фейсбуктагы кайрылуусунда күнөөнүн баарын бейөкмөт уюмдар менен эркин медиага оодарууга аракет кылган. Депутат канчалык жала жапсаңар да коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамдан артка кайтпайм деп кошо кетти. Нарматованын чуулгандуу мыйзамына кыскача токтоло кетели. Депутат коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик өкүлгө теңегиси келет. Мындай мыйзам Орусияда бар. Орус бийлиги сын айткандарга башка пикирде болгондорго инагент макамын берип жатат. Нарматова Россиядан көчүрүп алган дейт. Бул Нарматова Россиядан көчүрүп алган жери жок. Жашоонун принциптери, сөздөр бүт бардыгы дүйнө жүзүндө бир эле сөз менен жазылат. Сөздөр окшош. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү комитетинде мыйзамга баяндама жасап жатып, Нарматова өлкөдө бийликтин алмашышына бейөкмөт уюмдардын да күнөөсү бар дегендей айтты. Биздин мамлекет 30 жылдан ашык убакытта 3 жолку революцияны өткөрдүк. Төңкөрүш дейбизби, революция дейбизби, түрдүү багыттагы тополоңдордун башыбыздан өткөрдүк. Ошолордун бардыгын изилдеп, саясий көз караштан, экономикалык жактан, ар тараптан көз караш салганда, бизден ошо сырттан каржыланган бейөкмөт уюмдардын, эл аралык уюмдардын салымдары өтө чоң. Депутат өлкөгө темирдей тартип керек, мамлекеттин коопсуздугу өлкөнүн кызыкчылыгы деген сөздөрдү колдонуп, манипуляция кылган. Себеби колдонуудагы мыйзам жана башка мыйзамдар бейөкмөт уюмдардын ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылат. Коммерциялык эмес уюмдар аудиттен өтөт. Салык кызматына берген отчетунда каржы булактарын көрсөтүп, чыгашаларын тизмектеп берет. Бардык банковский көп бейөкмөт мекемелердин акча эсеп кысаптары 90% иретинде безналичный формада банк аркылуу өтөт. Ошолордун бардыгын финансылык разведка өтө чоң тыгыздык менен проверка кылышат. Анан алар менен түзүлгөн положениялар бар. Эгерде биз туура эмес террористтик, экстремисттик болгон иш-чараларды жүргүзүүгө кол салынган болсо, анда кылмыш иретинде иштер каралып, бейөкмөт мекемелер жалганга чейин, жоопкерчиликке тартканга чейин барат. Ал боюнча фактылар көрсөтүлгөн. Бүгүнкү күнү эч ким эч кандай отчет бербейт деген сөз бул чындыкка жатпаган сөз. Анткени ар бир бейөкмөт уюм, ал саясийби, социалдыкпы, өзүңөр билесиңер, салык кызматына ай сайын статистикага демек отчеттордун баары берилип келет.
баары ачык айкын. Отчет тапшырылбай койгондо мыйзамда көрсөтүлгөндөй жоопкерчилик каралат да. Коммерциялык эмес уюмдар тууралуу учурдагы мыйзам ачык айкындуулукту камсыз кылбаганда президенттин жубайы Айгүл Жапарованын эне балага терек фонду Кытай элчилигинен кайрымдуулук иштерге деп 9 миллион сомдон ашуун каражат алганын кайдан билмекпиз. Нарматова өзү да кайрымдуулук фондунун ээси, бирок ачык бюджет порталынан караганыбызда анын фонду акыркы 5 жылда салык төлөгөн эмес болуп чыкты. Ал эми 2021 жылкы декларациясында эл өкүлү киришеси менен чыгашасын көрсөткөн эмес. Мамлекеттик кызматкерлердин декларациясын ачыкка чыгарууга Нарматова каршы болуп келет. Депутат муну жеке жашоого кийлигишүү деп сыпаттайт. Нарматова демилгелеген мыйзам дагы бир комитетте каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Баяндама жасап жатып Нарматова бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн 10 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасын киргизүүнү суусап жатканын белгиледи. И статью, которую вы вменяете и вносите ответственность до 10 лет, это вот, знаете, я вам хочу сказать, в Уголовном кодексе это вот как госизмена. Там за убийство 10 дают. Ошол эле кылмыш жаза кодексинин 10 жыл башка статьяларга берилет да. Тяжкий болуп кетет. Ошол үчүн муну эксперттер менен эксперттер менен карашыбыз керек. Нарматованын туугандары демекчи депутаттын уулу Ош бажы тармагынын бажылык документтештирүү тобунун башкы инспектору Азатбек Нурдинов коррупцияга шектелип жатат. 1 майда кармалган Нурдинов 31 майда эч жакка чыкпоо тилгаты менен бошотулган. Ага чейин башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган кайнысы бажыдагы коррупцияга байланыштуу кармалган бажычылардын арасында болгон. Андан кийин президент Садыр Жапаровдун тууганы Улан Жапаров камакка алынган. Ал дагы бажыдагы коррупциялык схемаларга катышкан деп шектелүүдө. Зулушевдин кайнысы үй камагына чыкканы белгилүү болду. Депутат Надира Нарматова дайыма өзүн мыйзамды сыйлаган Кыргызстан жараны катары көрсөтүп келет. Бирок Алымкадыр Бейшеналиев менен болгон чуулгандуу окуяда суудан кургак чыккысы келип жатат. А сиз депутаттын жоругу тууралуу кандай пикирдесиз? Комментарийге жазыңыз, бул видеону бөлүшүңүз жана Медиа Хабтын бардык социалдык тармактагы баракчаларына жазылганды унутпаңыз.